Kızdın kaza bolğon сүрөтүн көрсөңүз жүрөк түшөт. 22 жаштагы кыздын сырдуу өлүмү боюнча апасы жаңы жагдайларды айтып чыкты. Адам баласына аргандай учурда өлүм келет. Бишкекте унаасында уктап калган жаран каза болду. Срочно кабар 18-19 май күндөрү өтө каттуу жаан болуп, толук аймактарда сел жүрүшү күтүлүүдө. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астында ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте унаада уктап калган жаран каза болду. Буга чейин социалдык тармактарда адам унаанын ичинде каза болду деген видео тараган. Видеонун автору унаа жуучу жайда айдоочу уктап калып каза болгонун айтат. Ленин Риптен басма сөз кызматы окуя 15 майда Алтымышев көчөсүнө жайгашкан унаа жуучу жайда болгонун билдирди. Милицияга унаалардын биринде эс үчүн жоготкон адам жатканы тууралуу кабарланган. Окуя болгон жерге барган укук коргоо кызматкерлери унаанын терезелерин сындырышкан. Дарыгерлер адамдын каза болгонун аныкташкан. 46 жаштагы жарандын жансыз денесинде тактар болгон эмес. Өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Таштандыга көмүлүп жатабыз. Активист Бишкектин жанындагы жаратылыш кантип жок болуп жатканын көрсөттү. Бишкек жашыл шаарбы же калдыктардын борборубу. Активист Иличбек Жукен уулу борбор калаага жакын жайгашкан популярдуу эс алуу жайы болгон Таш-Тарата тоосунан тынчсыздандырган кадрларды жарыялады. Видеодо айнек жана желим бөтөлкөлөр, баштыктар, контейнерлер кооз жаратылыш аймагына туш келди чачырап кеткен калдыктарды көрүүгө болот. 18-19 майда тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн. 18-19 майда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул күндөрү тоолордо кооптуу аймактарда эс алуудан алыс болууга чакырды. По полу бордюра. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Кыргызстанда 1-июлдан тарта АСАга милдеттүү болот. 2025 жылдын 1-июлунан тарта Кыргызстанда ар бир унаа ээси жол кыймылынын башка катышуучуларына келтирилген зыян үчүн жарандык укуктук жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу АСАганы тариздөөгө милдеттүү. Бул тууралуу камсыздандыруучулардын Кыргыз ассоциациясы билдирди. Белгилүү болгондой, 2015 жылы кабыл алынган, 2016 жылы күчүнө кирген мыйзам буга чейин күчүндө болгон, бирок жеке адамдарга айып пулдар көрсөтүлгөн күндөн баштап гана колдонула баштайт. АСАга полиси жок болсо, жеке адамдарга 3000 сом өлчөмүндө айып салынат. 2023 жылдын 1 апрелинен тарта юридикалык жактарга 13000 сом, чет өлкөлүк каттоосу бар автоунаалардын ээлерине айып пул салуунада деп айтылат маалыматта. Казакстандагы 22 жаштагы кыздын сырдуу өлүмү, апасы жаңы жагдайларды айтып чыкты. 2024 жылдын май айында Алматы шаарынын тургуну 22 жаштагы Акнар Гүлстан көп кабаттуу үйдүн терезесинен кулап, алган жаракатынан улам каза болгон. Кыздын жакындары өз жанын кыйды деген маалыматка ишенбей, видеолорду таап далил катары көрсөтүшкөн. Ошого карабай кызымдын өлүмүнө шектүүлөр, эркиндикте жүрөт деген апасы маалымат жыйын берди. Кыздын апасынын айтымында Акнар Гүлстан көп кабаттуу үйдүн терезесинен кулар алдында кыйноого кабылган болушу мүмкүн. Себеби медициналык экспертиза анын денесинде тактар, тиштелген жерлер, тытык бар экенин, манжасынын тырмагы сынганын, чачы жулунганын чыгарып берген. Ошондой эле апа кызынын кыздар тарабынан сабалып жатканы тартылган видеону көрсөткөн. Маркумдун апасы кызын 2 курсташы кыйнап, терезеден ыргыткан деп эсептейт.
Укук коргоочу Инга Иманбайдын айтымында милиция өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, маркум менен батирде болуп, болжолдуу түрдө аны кыйнаган кыздар азыр да эркиндикте жүрүшөт. Андан бери канча убакыт өтсө да кыйноо беренеси менен кылмыш иши козголгон эмес. Алматы шаардык ички иштер башкармалыгы Тенгер Ньюс Казакстан кабарчысына бул иш жетекчиликтен өзгөчө көзөмөлүндө экенин билдирген. Башкармалык дагы бул иш боюнча кылмыш иши козголуп жатканын айтып, бирок беренени тактаган эмес. Булак Серепкежи. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз YouTube каналына чыкканыбызга 2 жума болуп калды. Сиздерге ушул отчет берип коеюн дегенбиз. Сиздерден түшкөн каражат 220 миң сом акча чогулду. Ушул балама Туркия мамлекетине барыш керек болуп атыр. Ошого себептен 10 миң дагы АКШ доллары жетпейт. Ошо балам ДЦП болуп ооруйт, смешанная гидроцефалия. Ушу балам жакшы болуп кетсин. Сиздерден суранат элем. Сиздер ушу кайрымдуулук бизге ушинтип акча чогултуп бергениңиздерге чоң рахмат. Балам аягып кетсин, мектепке барып, эл катары кошулуп. Бизден кайтпаса да Аллах Таалам өзүнөн кайтсын. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо сиздер бар экенсиздер, биздер да барбыз. Ушу балам жакшы болуп кетсин, Түркия мамлекетине барып, жакшы болуп аягып кетсин дейм. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк картам 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия өлкөсүнө котором дегендер Сбербанк бар. Акыркы номери 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим болот бул. Бизден кайтпаса да Аллах Тааламдан кайтсын барыңыздарга.